кабыл ала албай жатабыз. Биз кимге окшогубуз келет? Инстаграмдагы идеалдуу сулуулуктун чындыгы. Менин денем, менин ишим ураны эркиндикпи? Же бизге таңуулаган жаңы стандарттын атыбы? Салам достор, баракчага кош келиңиз. Аты жөнүм Бурул Самайбек. Мурун бул жакта жеке жашоом, студенттик күндөр жөнүндө видеолорду тартчумун. Эми кызгылт көз айнекти чечип, жашоого реалдуу көз караш менен кароого учурум келди көрүнөт. Убакыт өткөн сайын эмненин чын, эмненин жалган экенин айырмалап билебиз. Бирок бүгүн бул формула таптакыр иштебейт. Кечээ көргөн адамыңды бүгүн тааныбайсың дегенден максат бүгүн дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда күндөн күнгө актуалдуу болуп бара жаткан пластикалык операция трендине сөз кылмакчыбыз. Биз кимге окшошкубуз келет? Кореялык айдолгабы, туркиялык актрисагабы же америкалык блогергеби? Неге анчалык Кудай берген келбетке нааразыбыз? Ошону айтам да ошону. Дисморфофобия, жөнөкөй тил менен айтканда, өзүнүн сырткы келбетин кабыл албоо, жактырбоо, чануу. Бул нерсе ар бирибизде эле болсо керек. Көзгө каранып, мурдум кыйшык, көзүм бүтүк, оозум чоң. Деги эле койчу, айта берсең бүтпөйт. Да өзү. Бала кезде Гүлала мультигин көрүп, ушуга окшош жомок периси болом десең, баары каткырып күлчү. Ичиңдизбейчи. Бирок азыр кыздар чекеден Гүлала, Анастасия же Дризеланы таппайсың. Эмнегедир баары эле Ханзада Чармингдин стандартына ылайыкташууга аракеттенишет. Ошто бажылота. Албетте, мунун да бир канча себептери бар. Улуу урматтуу TikTok, кадырлуу Instagram жана баш айланган биз. Негизи кыздар табиятыбыздан эч кимге окшогус сулуу болгубуз келет. Бирок бүгүн мунун айла амалы жок. Канча аракет кылбайлы, канча турмушпайлы, сөзсүз бизге окшогон бирөө чыга келет. Же кашынын формасы мурду, же жагы башкасы. Анткени булардын баары BBD Babidi фирмасынан чыгат. Дегенмен дал ушул BBD Babidi фирмасынын жылдык кирешеси, дүйнөлүк жылдык кирешеси 60 миллиард долларды түзөт. Айсапстын маалыматына ылайык 2023 жылы 15 миллион 800 миң адам пластикалык операция жасаткан. Бирок анын ичинен канчасы Гүлала экени белгисиз. Азыркы жашообуздун ажырагыс бир бөлүгүнө айланган. Кээ бирөөлөрдүн 24-кө 7 жашай турган визуалдык үйдө болгон социалдык тармак жашоо образыбызды, ой жүгүртүүбүздү, кыймыл аракетибизди 360 градуска өзгөртүп жатат. Кирсең, баары эле бактылуу, бай, акылдуу, сулуу, же тескерисинче бирин бири өлтүргөн, тоногон, сындаган. Эми бул сиз кандай үйдө жашаганыңыздан көз каранды. Мен жашаган жерде азыр баары эле BBD Babidi бул фирмасына акча топтоп, же пландап, же начар жыйынтык көргөндөр көзүмө учурап, кулагыма болот. Албетте, ар кимдин өзүнүн эрки. Кимде бирөөнү туура эмес кылып жатасың деп айтуудан алысмын. Бирок жаш өспүрүмдөр ушул нерсени идеал карманып, жетүүгө умтулууда. Азыр көпчүлүк жаш өспүрүм кыздар бат эле бой жеткенге чыгат. Өздөрүн чоң кыздардай көргөзүп, эртең оозумду кантип боесом, кашымды кантип кийсем, кайсыл кийимди кийсем деген сырткы келбеттин көйгөйлөрү менен гана алек. Медиа сабаттуулук борборунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда жаштардын, жаш өспүрүмдөрдүн 16% телефон көз карандылыгы менен жабыркашат. Анын ичинде 12 жаштан 13 жашка чейинки жаш өспүрүмдөр 30-45 саатын жумасына телефондо өткөрөт. Мындан чыкты, күнүнө 2 же 3 саат идеал жүздөрдү кароо менен өткөргөн кыздын оюна билим алууга умтулуу, өзүн өзү баалоо, шүгүр айтуу деген темалар түшүнө да кирбейт. Ал эле эмес, биз чоңдор канча болуп атабыз. Бул уранга сөз жок. Ансыз деле өзүмдүкү деп эч нерсе калбады. Анткени менен лозунгдун артында чоң бизнес жаткандай. Тарых кайталанат демекчи, 20-кылымда маркетингдин атасы атанган Эдвард Бернейс
Тамекини Torches of Freedom. Башкача айтканда эркиндиктин символу деп базарга сатыкка чыгарган. Жумуштан чарчаган эл, биримсиз карапайым калк, эркиндик ушул экен деп куруттай эле жеп калышкан. Деген менен азыр момпосуйдай эле жеп жатышпайбы? Ал эми азыркы Бибиди Бабиди бул фирмасы мындан кем калышпайт. Же балким ашып өтөт. Кыздардын мээсине күн сайын эркиндик, өзүңдү өзүң каалагандай жаса, сулуулук баардык эшиктин ачкычы деген түшүнүк аң сезимге сиңип жаткандай. Мындай суроо жаралат. Жасаткандан соң ичиндеги боштук толуп, жан дүйнөсү жаялабы? Же тескерисинче эң чоң бактыксыздыктын ачкычы болобу? Кимдир бирөө болууну токтотуп, өзүбүздү кандай болсок ошондой кабыл алып, жаратканга шүгүр айтып, муктаждык болбосо сулуулук үчүн деп өзүбүздү кестирбей эле коебуз. Кудай баарыбызга билип жарашыктуу жүз берген. Ошол мурдубуз бучук, көзүбүз бүтүк, бетибиз томпок болгон үчүн бизбиз. А сиз кандай ойлойсуз? Сулуулук үчүн ушул нерсе шартпы? Же бул жан дүйнө боштугун толтуруу жолубу? Өз оюңузду комментарийга калтырыңыз. Бул видео аркылуу кимдир бирөөгө шек келтирүүдөн, акарат кылуудан же мактоодон, жактоодон алыспыз. Эгерде видео жаккан болсо, баракчага катталганды, видеону бөлүшкөндү жана өз оюңузду калтырганды унутпаңыз. Кийинки видеолордо амандашканча жакшы жүрүңүз.